эми күз болбоду да, эми даярданабыз да. Эмне аласыз кышка мисалы? Кышка эмне көмүр алабыз, отун алабыз, картошка, пияз алабыз, ошону даярданабыз. Бүгүн барып алат го дейм, 4.500 деп атышат го. Тоннасы. Көмүр, отун суу алдык. Дайындандык, буюрса көмүр сөмүрүбүздү алып атырык. Түшүмдөрүбүз болсо жыйнап алдык. Багы кышкы оокатты заранее ойлоnuш керек да. Кыргыздар кээ бар, кыш кар жагандан кийин анан барып чуркайбыз. Биз болсо заранее баарын дайындап койдук. Эми кийим алып дегендей. Тестти карап отурабыз, биз шаарда жашайбыз да. Тест буюрса жакшылап оңдодук деп эле барып акырып бизге отчет берип атат го элге. 100% даяр, баары тең бүттү деп. Ошондо билбеймиз эми. Бул эл жакшы эле болот деген үмүттөбүз. Ошол жакшылап оңдоп берсе, эл кыйналбаса, жакшынакай болсо, тилегибиз эле ошол. Көмүрдү дагы кымбат болуп, акча жетишпегендиктен ченеп алган көбүнчө светке күч келет да. Ошон үчүн кээ бир үйлөрдө 3000-4000 киловаттка чейин жаап коет дагы, анан ошонун 700 киловаттын 77 тыйындан төлөп, анан калган 250 тыйындан төлөгөндө аябай көп акча чыгып кетип атат да. Анан биз өзүбүз дагы чет мамлекеттерге экспорттогондо ушу 70 центтен же $1, по-моему 35 центтен ушундай эле бизге дагы внутренний рынок менен бирдей эле да. Бул жер мен ойлойм калыс эмес деп. Ошон үчүн буга сөзсүз көңүл буруш керек да. На этаж үйдө даяр эле да бар. Ысык сууну берди, эмени берди, отопленияны. Нет, так кто готовится? Готовиться к зиме надо морально, в душе. Сейчас будет зима, прекрасное время года. А так особо не готовимся. Если вы в плане уголь там... Нет, в душе надо готовиться. Эч кандай деле даярдык көрө элекпиз. Анткени пока погода жылуу, Кудайга шүгүр. Ооба. Көмүр алып, отун алып. Көмүр 3000ден. Тест жакшы десе биздин үй дайым эле жылуу болот. Ну, надо сначала собрать деньги, рубить дрова летом, а зимой надо тепло ложиться.